Тышкы иштер министрлиги Орусиядан эмнени суранды? Тышкы иштер министрлиги Орусия бийлигинен кыргыз мигранттарга укуктук абалды мыйзамдаштыруу мөөнөтүн узартууну суранды. Бул тууралуу Тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Имангазиев 7-апрелде Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде билдирди. Анда ал маселе Орусия өкмөт башчысынын орун басары Алексей Аверчук Кыргызстанга келгенде талкууланганын айтты. Бизге Россия Федерациясынын өкмөттүн орун басары келип кетти. Аверчук ошол киши менен да сөз болгон. Бул жарлыктын мөөнөтүн узартуу боюнча бүгүнкү күндө ошо Орус тараптан бул маселени жообун күтүлүүдө. Негизи андан сырткары биздин элчилик, Тышкы иштер министрлик бул жумуштарды тынымсыз жүргүзүп атат. Элчисин бир нече жолу чакырып ошол маселелерди көтөргөнбүз. Ошондой эле биздин Москвадагы элчибиз мамлекеттик дума менен ошолордун Россия Федерациясынын өкмөттүнүн өкүлдөрү менен кезигип атышат. Бул жумуш эми өзгөчө көзөмөлдө кармап атабыз. 5 февралда Орусияда мигранттарга шартты катаалдаткан мыйзам күчүнө кирген. Ага ылайык Орусиянын аймагында жүрүүгө, жашоого негиздери болбогон чет элдиктер өлкө аймагынан чыгарылат. Өлкөдөн чыгарыла турган чет өлкөлүктөргө банк эсептерин ачууга, никесин каттатууга, башка аймакка көчүүгө, унаа айдоого тыюу салынып, мындан сырткары бир нече чектөө киргизилет. Мыйзамсыз жүргөн мигранттар 30 апрелге чейин өзүнүн укуктук абалын мыйзамдаштырууга тийиш.